Бул китеп мындай дегенде түшүнүк болуп калат да. Китептин атын билбей кантип ичинден түшүнөсүн? Азыр эң проблема ушунда. Биздин көп молдолор Саудияга ажыга барышат. Ажы баш чөнтөгүндө пулу бар. Доктор Замир жакшы билет мынакей. Китепканага кирет да, анан китептердин авторлорун тааныбайт, билбейт. Китептин аты сонун алып келип кыргызча көтөрүп чыгарып басып атышат. Салафи акыйда кетип атат, бизде кыргызча китеп чоң-чоң Ханафи алымдардыкынан, кээде болсо башка бир акыйдалар кетип атат. Фыкта болсо Ханафи мазхабтеси карасаң, Шафи мазхабтыкын же башка Малик илип алганы бар. Эмне үчүн? Усул жок, тамиз жок аларда. Арабча билет, колго тийгенде алып окуп айтып атат деп атат. Телевизордон ишенбесең, дистерди кара. Чоң-чоң алымдардын баяндарын карап тур. Усул окугандан карап отурсаң билесиң да, түз келип бияка өтүп кетти, Шафи болуп кетти, кайра келип Ханафи болуп кетти, кайра келип Малики, анан берде болсо Шаз болуп кетти, анан кайра бияка өтүп, Шиитке да өтүп кетти, мисалы таппай калып туруп. Айтыр ушундай маселе, анткени усул жок тууганым. Аны усул окугандан билет. Билбегенге айтсаң болсо, сени кайра жеңип коюшу мүмкүн. Көрдүңбү? Китептерди, авторлорду билесиң, демек ошондон баштап иргеп баштайсың деген сөз. Кээде китепканага киресиң, чоң китепкана мечитте болгон, бир китеп таппай чыгасың. Китеп жок десең таң кала берет, кантип китеп жок депчи? Жок, китеп жок болуп калышы мүмкүн кээде. Мына ушул.